Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти 2021-жылы Манасчы Дөөлөт Сыдыков Москва шаарында 5 күн, 5 түн тагыраагы 111 саат манас айткан. Иш-чара Москвадагы кыргыз диаспорасы менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин колдоосу менен өткөн. Эли кандай болот деп, жили кандай болот деп, деми кандай болот деп, атаң окуйдүн жаны кандай болот деп. Манасчы Гиннестин рекорддор китебине катталууга аракет кылган. 2020-жылы 12 ноябрда өз өнөрүн Гиннестин рекорддор китебине каттатуу максатында Бишкектеги Ала Тоо аянтында 14 саат 27 мүнөт тынбай манас айткан. Бирок анын биринчи аракети рекорддор китебине расмий катталган эмес. Азыркысын уялбай, өзүң көргөн ак балта, так ошондон ир жакып, мунусунду биреге, өзүң көргөн баябан, так ошондон улаган. Манасчы Дөөлөт Сыдыков 1983-жылы 25 августта Ысык көлдүн Тоң районунун Шорбулак айылында туулган. Ал Калый Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториянын салттуу музыка жана фольклор бөлүмүн аяктаган. Ал кече кысымга кабылып, Кыргызстандан чыгып кеттим деп BBC-ге маалымат берген. Эми көрүп атпайсыңар өзүңөр. Мурда эле басым болуп келген. Эми аны ачыкта анасын айтканда деле азыр мага мээ билем тынчтык керек эме керек ошончу. Айткым да келбей. Табыш мактатпай кичине тагыраак айтсак болобу. Негизи ким тарабынан болду бул? Президент тарабынан деле өткөндө жазбадым беле тиги министрден. Кат айтат элем, келсе болмок деп айтты дегенчи. Бул ушинтип эле келишкен да булар көчүрөбүз, алабыз деп. Мен жетекчи болгондон кийин ошол жерде коргодум да анан өзү тиги саламдыбай айттырып, ага чейин тиги Марат Турсунбеков, Нургалы Асаналиев, Дамирбек Асылбек уулу менен тиги берки Марат менен урушканда бир топ кишилер бар болчу. Акыйлашып. Ошолордон улам эми жанагындай кысымдар болуп атат. Соңку чечимди кабыл алып, ушундай кадамга барышыңызга соңку аракет кандай болду? Ким тарабынан болду? Мисалы, эмне деди? Коркуттубу? Жеке өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө байланыштуу эмне деп эскертүү берилди? Эмне болду? Эми жумуштан да кысымдар боло баштады. Отпускада болчубуз, кайра чыгарып алып, сөгүш башталды. Эмне кысым болгонун мен айтпай эле коеюн. Ачык айтпайын дегенден өзү башка ошол күмөн санап тургандарды ынандырабы? Күмөн санай берсин. Мен эмне жөн эле өз жеримди, өз элимди кетип калыш мага жөн эле тамаша эмес же ойчук эмес да. Демек ошол олуттуу деп атасыз, Мамлекет үчүн эки киши күйсө, эки күйгөн кишинин бири менмин да. Анан маданият үчүн эки киши күйсө анын бири менмин. Манас үчүн эки киши күйсө анын бири менмин. Бирөө болсо жалгыз менмин да. Анан ушундай ошол жерде мисалы үй бүлөмдү алып алып анан кетип калыш мен үчүн жөн эле эмес да. Сиз канча убакыт чет жакта болом деп болжоп жатасыз? Билбейм, айта албайм. Дөөлөт ага, эгер сыр болбосо кайсы жакка кеткениңизди айтууга мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Азыр эми ачык айтпай эле коеюнчу. Өзүңүз манасчы болсоңуз, саясатчы эмес, өнөр адамы дегендей да. Эми манасчы ошол өзү сүрөттөп айтып келген кереметтүү Ала Тоодон дейли, касиеттүү кыргыз жеринен оолактап кеткени сиздин өнөрүңүзгө, айтуучулук касиет чеберчилигиңизге кедергисин тийгизет же тийгизбейт деп ойлондуңузбу? Мен бул жерден айла жок кеттим да. Айла жок кеттим. Сиз айткандай мен саясатчы эмесмин, мен манасчымын. Айла жок. Кудай башка салганды көрөбүз. Мен каякта болсом дагы ошо манасты даңктай берем, барктай берем. Садыр Жапаров башында турган кыргыз бийлиги дейли, манас дүйнөсүнө буга чейинки президенттерден көбүрөөк мындай оң көз менен карап атат, жакшы шарт түзүп атат, театр ачып атат деп аткан шартта Дөөлөт Сыдыковго мындай мамиле болушу мүмкүн эмес эле деп таң калгандар болуп атат да. Театр ачып манас айткандарды артист кылып койгон менен эле иш бүтпөйт да. Анан ошол театрда иштеп аткан манас аткаруучулар, манасчы, кээ бири манасчы сөрөйлөр деп коеюнчу. Ошолор жанталашып айлыгын акташ үчүн манас айылынын жерин бере бер да, ал президенттин иш башкармалыгына караштуу да дегендер болду да. Кыйнап алып чакырып алышып ошолор кыйнап. Манасчы буга чейин Бишкектеги Манас айылынын маданий этнографиялык комплекстин жерин белгисиз топ басып алууга аракет кылып жатканын билдирип, өлкө жетекчилерине кайрылган. Бул маселе Жогорку Кеңештин 14 апрелиндеги жыйынында да көтөрүлгөн.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда сиздер Дөөлөт мырзанын, президенттин, ошондой эле манасчылардын дагы анын оюна, пикирине Манас айылы боюнча каршы чыккандыгын айтканын уктуңуздар. Эми бул канчалык деңгээлде чындыкка кошот? Кече жакында президент дагы өзү билдирүүсүндө айтты эле, Дөөлөт мырзаны биз Манас айылы боюнча атайын чакырганбыз, бирок ал келген жок. Атайлап эле келген жок деп. Ал эми Дөөлөт мырза дагы өзүнүн билдирүүсүндө айтып жатат, айрым манасты сөрөйлөр ушу биздин кылып аткан ишке тоскоолдук кылды. Деги эле мындай айтканда ичара түшүнбөстүктөр болду депчи. Анан деги эле эмне болгон түшүнбөстүк Нурбек мырза? Дөөлөт мырза түшүнбөстүк болду. Айрым манасты сөрөйлөр колдогон жок деген сыяктуу ушундай нерселерди айтып атат. Биринчи кезекте мен өзүм ушул манасчымын деп айткандан алысмын, бирок Манас дүйнөсүндө 15 жылдан бери келе аткан инсан катары ошол бүгүн коомдо актуалдуу болуп аткан, резонанстуу болуп аткан ошол теманын тегерегинде өзүм катышып, күбө болгон, көргөнүм эмес, укканым эмес, өзүм мындай аралашып жүргөн инсан катары айтсам, Манас айылы боюнча Дөөлөт Сыдыков биринчи кызмат ордуна дайындалып, ошол жакка барганда биз төз көккө жетип сүйүнүп, куттуктап барып, ийгилик каалап, бизден кандай жардам, эмне салым кошолу деп өзүбүздүн мындай сунуштарыбызды, идеябызды ортого таштап барганбыз, башынан колдогонбуз биринчи кезекте. Экинчи кезекте ошол Манас айылы жери кемит экен, ал жер толук алынып кетет экен деген маалымат укканда биздин дагы үрөйүбүз учуп, жүрөгүбүз түшкөн чын айтканда. Анан бул боюнча ушул мамлекет тараптан, бийлик тараптан конкреттүү так жооп берилип, ошол бурчка туура келген 5 сотук жер алынат экен, калган Манас айылына эч кандай тийишүү болбойт. Тескеринче оңдоп түзөп салынып берилет, ошого койрук улаш Манас театр салынып берилет деген нерсени угуп, анан бир чоочулай тургандай, бир кооптоно турган жагдай жок экенин эске алып, анан баягы өзүбүздүн кесиптеш, айрымдар үчүн замандаш, биз үчүн устат Дөөлөт Сыдыковду биздин ушул Манас театрынын көркөм кеңеши, ал жерде манашчылар эле эмес, төкмө акындар, дастанчылар бардыгы арай көз, чарай көз күнгөй тескей отуруп, түн бир окумда бир топко чейин кызуу баарлашуу талкуу болгон. Ошондо ачык сөз болгон да. Анан ал жерде түшүнбөстүк болгудай деле мындай эч нерсе болгон эмес. Манашчылар же Дөөлөт Сыдыков сатып кетип, же Дөөлөт Сыдыков диги тарап сатып кетти дегендей мындай коомдо эки тарап урушуп аттыр, манаштар бөлүнүп кеттир дегенде пикирлер пайда болуп калбады бүгүнчү. Эмнеге бөлүнүп атасыздар? Жок, эч кандай бөлүнүү болгон жок. Билбейм, Дүрөт байке үчүн өзү үчүн түшүнбөстүк болсо мүмкүн, бирок ачык айтып коюш керек. Жалпы мындай бир бет карашпай тургандай, Манас боюнча бир мындай жүз карашпай тургандай түшүнбөстүк болгон жок. Бардыгы ачык айкын. Ал эми ушул учурдагы актуалдуу маселенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бир 6 ай, 1 жылдын тегерегинде эле кимдин ою кандай эле, кимдин ниети кандай эле, ким туура жолду көздөгөн, кимдики туура эмес. 1 жыл ичинде эле ал билинип калат. Бир окумга чейин ошо отуруп, кеңешип, ой пикиристерди кошкон, ортого таштаганды унутпайсыздарбы? Дөөлөт мырза кандай жыйынтык менен кетти эле? Ача пикир менен кеткен, ачык айтыш керек. Себеби ал жерде мамлекет баары бир алам десе өзүнүн эрки алып койгонгочу. Бирок биз деле айттык да, сиздин позицияңыз салдырыш керек. Биз деле бузулганга каршыбыз да. Мисалы, социалдык тармактарда, телеканалдарга биз деле ачык, мисалы мен өзүм жеке баш болуп ачык эле бердим. Бузулушуна каршыбыз. Болбосо мамлекеттин жумушун иштеп атабыз деп биз күнкор болуп, арзымат болуп калган жокпуз да, ачык айттык да. Бузулушуна каршыбыз. Ушул сөзүнө туруп, бийлик расмий маалымат бергенден кийин биз күтөлүү убакытта ошо айткан убактысында салып берет деген ойдомуз. Жөн эле мындай коомдо ызычуу жарата бербейли. Манасчы деген коомдо күзгү болуш керек. Бул ызычуу көтөрүп, дуу көтөрбөш керек. Мисалы да, ким болбосун тиешелүү бардыгыбызга да. Ошол себептен күтөлүү, айтканына турбаса, анда чогуу чыгалы. Корко турган эч нерсе жок, мисалы, ким болбосун деген мырза. Баары деңгээлде ушул иш кандай болсо да күтөлүү, арабанын алдына жүгүрбөйлү деген пикирге келишкен турбайбы чынында? Анан баягы манасчылардын ортосундагы ыркын кетирип, бири-бирине каршы чыгып атышат, арзыматтык кылып жатышат деген сыяктуу бир социалдык тармактардан маалыматтар таратып, аны күчөтүп, мындай айтканда май чачып турган тараптар байкалган. Алардын бири мен эмесмин, бирок мен айтып коеюн. Эме биринчиден баягы манасчылар баары биригип алып Дөөлөт байкени жалгыз таштагандай коомчулукта пикир таштап атышпайбы? Ал негизи мен кошулбайм ага. Мен бийликтин азыркы жүргүзүп жаткан саясатына каршы адамдардын биримин.
Бирок президентибиздин Манаска болгон азыркы мамилеси, Манас айылы, Манас театрын ачканы, манасчыларга жана дастанчыларга айлакыны төлөп берип аткан жаткандарына мен мисалы аябай ыраазымын да, аябай ыраазымын. Бул жакта Дөлөт Байкеден башка манасчыларды кошоматтанып атат бийликке дебеш керек. Бул манасчылар ушул өнөр адамдары өзүнүн өнөрү калып калганга, сактап калганга, ошол бир жакшы имараттын ичинде отуруп калганына булар дагы курсант да. Биз ошол убакта биз тескерисинче буларды үгүттөбөй тескери жолго колдоп туруш керек. Алгыла айлыгын алгыла, иштеп бергиле, тескерисинче чыгармачылыгын өркүндөткүлө деп туруш керек. Манас айылы боюнча мен ошо манасчыларга дагы сүйлөшкөндө, телефон аркылуу сүйлөшкөндө айттым. Манас айылынын аны бузуп салса, же болсо аны түрттүрүү ийсе, азыр жанагы эскирген жерде түрттүрүү ийсе, Манаска эч кандай касиетке деле мындай бир каршы чыккан деле эч нерсе болбойт. Ал жерде же Манастын сөөгү, же кырчыроо сөөгү жаткан жок да. Ал жер ыйык деле жер эмес да. Тескерисинче салып берем деп атабы? Кимиси келбесин. Мейли бир кайсы бир коррупционерди кармап алып туруп ошонун акчасында Манас айылын зыңкыйтып салып берсе, кол чаап эле туруш керек негизи. Анан ортодогу манасчылардын, төкмөлөрдүн болобу өнөр адамдардын мен ортосунда жик барларын билем буга. Булар өздөрүнүн ичинде да бир талаштуу маселелери бар. Бирин-бири же ушул окуядан эле чыга калган жок. Буга чейин да кичине ажырымдар болуп жүрсө, азыр кичине ачыгыраак чыгып атат. Кээ бирөөнү колдогон тарапташтар ачык жазып атат. Мына ошолор. Анан дагы диний катмар бар. Ошо диний катмар ушул манасчылар болгон, өнөр адамдарына болгон ортодогу ажырымдын ажырап кетишине, же Манаска болгон сыйдын мындай элдин сыйы кетип калышына алар да бир мындай отко май чачып жатышат да. Анткени алар мындай да. Дөлөт Байке жакты, мисалы манасчылар теңирчилер деп билишет да. Башка жакты болсо мисалы жок, бул Манасты намаз окутпеген булардын вариантында. Тигилер Манасты намаз окутпайт деген да бир мындай ажырымдары бар булардынчы. Жарымы мисалы молдоке төкмө болсо, жарымы молдоке эмес төкмө, мисалы төкмөлөрдүн арасында да ушундай бар да. Ошол үчүн кээ бирлер чай ичкендер да өздөрүнчө булардынчы. Анан биз аларды сыйлап, чечке ашканы такыр бөлөк дейсизби? Алардын мисалы биз өнөрүнө суктанып отурабыз да. Манасты бөлгөнгө манасчылардын акысы жок, эч кимдин акысы жок. Же Манасты энчилеп алгылай, манасчылардыкы эле эмес Манас кыргыздыкы да. Ошо манасчылардан кетип аткан кемчиликтер болсо, кыргыз элде айтып туруш керек. Манасты тебелебегиле, Манасты сыйлагыла, урматтагыла. Төкмө жаттамасы бар, каттамасы бар, аям менен айтканы бар мисалы манасчылар. Бирок эми сен мыктысың, сен мыкты эмессиң дебеш керек да. Өнөр адамдар салып берип атабы? Анан мамлекет тарабынан дагы болгон ресурсу менен Дөлөт Сыдыковду жамандап аткан бийликке дагы мындай чоң минус да. Министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсаловдун жазганы мисалы, Акылбек Жапаровдун бөлүшүп аткан постору, президенттин кабарга берген, бул манасчы маселе пиарщик турбайбы дегени, бул пастык да. Мындайча айтканда, манасчы катары тескерисинче ушу Кыргызстандын ажоосу, падышасы катары, Дөлөтүм кел. Кылыңды кыйшайтпайбыз. Келчи мына өзүм болуп берейин. Маңдайына туруп берейин. Ушул Манас айылын салалым мына деп. Кайра эле ушул Манас театрына чакырып, ушудан чакырып таштап койсо Дөлөт Байке эртең бала факрасын эч болуп кайра дуктуңдаган боюнча эле келмек. Эми сөз бул бизде бир түшүнүк боюнча айрым тараптардын ушу айтуусунда Дөлөт мырза манасчылар менен пикири келишпей калды. Бийлик менен пикири келишпей калды. Аягында эмне кыларын билбей, эки жакта карап туруп, баягы түйүнчөгүн түйдү дагы кетип калды. Кетти деген пикир болду. Буга эмне? Темирлан мырза мындай да. Дөлөт Байкенин деле кеткенин, чыгып аткан чоң саясатташтырбаш керек. Дөлөт Байкенин президентке болгон абазы катары өзүнүн жеке таарынчы болду. Мисалы мен ушинтип эле ойлойм. Аябай коркут үркүтү болсо, аны коомчулукка айтып чыгыш керек. Ким коркуп барыптыр? Манасчыны коркуттуктай ким алар? Эгер бийлик тарабынан болсо дагы мисалы да, биздин сактап калган чоң дөөлөттөрдүн негизги бирден бири Манас да. Манаска эч ким акарат келтирип, же Манасты шылдыңдоого эч кимге мындай жол бербеш керек. Жол берилбейт дагы. Мен ошон үчүн айтып атпайм. Мен Дөлөт Байкенин айтып аткан себебим ошону манасчыларга дагы анан тигилер анан Манас сөрөйлөр анан тиги бу деп Дөлөт Байке да пастыкка түшпөй. Манасчы
наоборот тескерисинче ошол байсалдын деңгээлине түшпөй, мисалы жазган постуна түшпөй деңгээлине, президенттин деңгээлине түшпөй, ошол постуна пиарщик болбой, манасчы катары бийик болуп турганы Дөөлөт Байкеге да жакшы болмок да. Бул жерден эми мунун деле бир резонанстуу деле окуя кылып деле кармасак болот эле. Бирок кээ бир күчтөр өздөрүн пайдаланып кетти, окуй Дөөлөт чыгып кетти, манас чыгып кетти деген эмне деген шумдук тиги бу деп өзүнүн кызыкчылыгына пайдалангандар да болду да. Манасчыларды чабыштырайын деген да кызыкчылыктар болду. Мен негизи ошондо бул сиздин оюңузча эки тараптан болуп жатабы? Биринчиси ошо Дөөлөт мырзанын чет мамлекетке ошо бийликке тарым чыгып кеткен деген ошо бийликке карата көз жабы, экинчиси болсо баягы дин тарабынан деп. мындай болот баягы. Мисалы азыркы Манас театрында иштеп жаткан дастанчылар, төкмөчүлөр, кошоматчылар деп бир тарап чыгып атпайбы, силер бийликке жагынып атасыңар. Андай сөздөн алыс болуш керек. Бул 30 жылда бул элек Манаска болгон мамиле мына болуп атат. Ой, иштей берсин. Абасын мактап, ошо манасчылар наоборот чыгармачылыгын өркүндөтө берсин. Жанагындай имараттуу болушту. Бул жагынан мен чындыгында президенттин бул кадамын колдойм. Манасчылар болгон мамиле, төкмөлөр болгон мамилесин колдойм да. Бирок эми ортодогу жанагындай бир жакшы ырыскыны, жакшы дөөлөттү кармап калыш керек да. Келген. Ушул толуктай кетейин. Биринчи кезекте атайын күчтөр бар дегенге мен толук кошулам. Себеп дегенде мисалы буга чейин ар кайсы саясий партиянын өкүлдөрү айрыкча шайлоодо утулуп калган. Президенттин жеке оппоненттери, жеке кызыкчылык келишпегендери же болбосо мисалы эзели бир Манас боюнча эле 7 күндүк иш чара болгондо, Манас боюнча чоң иш чара болгондо бир сөз ачпаган, оодашпаган, бир Манастын мысын билбеген эле кишилер ой, Манас айылы Манас айылы деле барганын Кудай билет. Мисалыча. Манас экенин деле Кудай билет. Манаска ишенбегендер деле мисалда. Ошол жерде Дөөлөт Байкенин жанагы маселеси, Манас айылы боюнча маалыматы, коомдун актуалдуулугун эске алып эле, анан бийликке болгон ичкөптүүсүн, таардычын ошого Манас аркылуу жеткиси бар да. Манасчыларды уруштуруу менен, Манаска көз жабуу менен эки иштен бир иштегендей мындай нерселерди көрүп, ал оңой эле социал тармакка кирип туруп эле, Facebook'a кирип ким комментарий, ким пикир калтырды, ошолор Манаска ким буга чейин аралашып жүрдү, ким аралашкан жок билип койсо болот да. Анан бир бетке жана кошоматчылар, арзыматтар дегенге мен жеке өзүм кошулбайм. Биз театрдын жетекчилиги катары мисалы мамлекеттик катчы Сүйүнбек Сапарбекович келди дагы, акынын дагы, манасчысын баарын чогултуп эле ачык айтты мисалы. Бийликти сындай бергиле калашыңарча. Бирөөгө жеке өзүнө аброюна шек келтирбегиле. Шылдыңдабагыла, какпагыла, жеке адамдык деңгээлине түшүп, аны мындай бир уяткарбагыла. Бирок бийликти ордун менен сындап келгенсиздер, сындай бергиле. Эч ким силерге укуктундай алган жок. Эч ким силерге бизге кошомат кыл деп мисалы. Ушул иш алып барганыбызга 2 айдын жүзү болду. Бир дагы бир министр, жаманбекке жетекчи келип, мамлекеттин саясатын жүргүзгүлө, ал бул деп мисалы кошомат кылгыла, деген жамандагыла деген бир сөз уккан жокпуз мисалы да. Буга чейин ачык айтчубузду ачык айтып эле келгенбиз. Корко турган, үркө турган эч нерсе жок. Болгон эле калыс пикирди карманганыбыз үчүн жалпы театрдын жамааты булар диги тараптуу колдойт экен бийликти. Демек Манаска каршы булар сүрөйлөр деген туура эмес. Мисалы керек болсо Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев дагы укмуш болуп турган кезинде дагы Сагынбай атабызга ак талаадан бир манасчы чыгыптыр десе, ал жаш экенине карабай барып ал устатым деп сыйлаган да. Саякбайлар да бири-бирин урматтап турушкан мисалы, өзлөрүн манашчы деп атагандан алыс болгон да. Анан ал Дөөлөт Байкенин жеке манашчыларга сөз тийгизип атканы боюнча ал жеке өзүнүн абиринде биз ага пикир билдирип айтуунун эч кандай кажети жок. Убакыт, коом, мезгил өзү арзылап алат да. Бул жерде мындай ким туура, ким туура бар аткан убакыт көргөзүп алсын. Бирок унчукпай койсо эле булар коркуаттыр, демек буларда күнөө бар экен, буларда бир мандем бар да, айыбы бар да, ошон үчүн унчукпай отурат. Айтар сөз жок деген ойлор жаралбаш керек да. Эми биз Манастагыдай кенендик менен, айкөлдүк менен ар бир жазган постко, ар бир жазган Манастын мысын билбегендер деле жаза берсе, ошого жооп берип отурган убактыбыз жок. Биздин кыла турган өзүбүздүн иш планга ылайык, максаттарга ылайык иштерибизди аткара беришибиз керек. Манасты учурда коомго суусап, чаңгап турган учурда беришибиз керек да. Биз ар бир жазган постко, ар бир жазган маекеле мындай бир жооп берүүгө милдеттүү эмеспиз. Ошол себептен өзүбүздүн нукта мурдагыдай эле региондорду кыдырып, аймактарды кыдырып иш алып бараткан учурубуз.
Баягы бул дейли. Макул. Убакыттын өтүшү менен көрө жатабыз кимдин канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин. Ал эми Манас суу Семетей тасмасы тартылат деп баарыбыз сүйүндүк элек. Ал тургай буга $1 миллион дагы бөлүнгөндүгү. Азыркы күндө кандай кадамдар болот? Эмне иштеп болот? Кинону учурда режиссер өзү айтпады, Соц тармакка берген пикиринде эл аралык аренада Түркияда, Россия, Казакстан, Кытайда кой берип баштадык деген пикирин окуп калдым мен да көчө күнү. Расмий өзү билдириптир. Чыгып атат, анын неси бар экен дегендейчи. Бул боюнча манашчылар Акипрескадагы социалдык тармактарда ар бирибиз дагы жеке каршылыгыбызды билдиргенбиз. Анан баягы жөн эле каршы боло бербей, бул заманда курулай эле беттен алып, аркырай бербей, мындай далилдерин айтыш керек. Фактыны айтыш керек. Биринчиси сценарий колго тийген чумчуккан жокпуз. Сценарий колго тийгенден кийин окуганда ал жердеги мындай одоно катылар көп болчу. Айрым окуялар бурмаланган. Мисалы, Манастабыз өлгөндөн кийин Абуке Көбөш Манастабыздын ордуна тактага келгенде Кытайдын бир элчиси, өкүлү, бийлигинин өкүлү келсе, кечке жылкы союп койдук, уча даярдап койдук, келе бериңиз, шеф дегендей да, мисалы таштырып айтканда. Андан кийин кыздар бар, кыргызлардан тандап койдук деп, мисалы, ал ошол эле Манастын Семетей драмасынын негизинде деп атпайбы? Андай жери жок, мисалы да. Мындай бир тыштан Манасты бурмалоого, Манас менен кыргыз элинин идеологиясы соккурууга, келечекке бир доо кетирүүгө атайын акча каражат бөлүнгөндөй, мисалы да. Жеке мен Манасчы катары ошондой эле түшүнүп, же бөлүнсө дагы ошонун ичин бурмалагандар. Же ошого кой союп бир багытын бургандар болушу мүмкүн да. Айтор башы туура эмес башка. Сиз дагы өзүңүз өзүңүздүн жеке аккаунтуңузга ушул боюнча бир өтө курч пост жазганыңызды окуп калдык элек. Эң биринчи ошончолук бир жеке тараптарга чейин өтүп, айрым фамилияларды атап, бир буркан шаркан жазганыңызга дагы бир аргумент барбыр? Негизи манасчыларга чейин байланышып, манасчыларга чейин ошо сценарийди алып берген бала менмин да негизи. Ушинтип реакция кылбасак болбойт депчи. Мисалы мен деле ошол убакта жакшы эле жазып айтып аттым, бирок биз митинг кылчу жерде болчубуз да, бирок ошол нерсе дагы айтмак да, буга бийлик жакпаса эле бир кемчилик көрүп эле издеп эле ушул Эрлан деген эме эле сүзгүлүп атат, бийликке эле кашынып атат, тийишип атат деген сөз чыкмак да. Мен ошон үчүн ачык эле айткам. Биринчиден Манастын Семетейдин сценарийи колго тийгичекти. Алардын сүрөттөрү эле чыкпады. Семетей ким, кинону ким тартат. Мен ошолорду көрүп эле жүрөгүм түшкөн. Кой дегенсиз. Кой, силер тартпагыла. Силер шылдыңдайсыңар деп. Кино ролик чыккычакты. Мен ошол позицияда турдум. Манасчылар туруп айтпайсыңар, барбайсыңарбы? Токтоткула деп. Сценарий колго тийген мен өзүм да окудум. Анан манасчылар көргөндө баары башын кармады. Анан ошондон кийин Акипреске чыгышып, жана бурмаланган жерлерин айтты, Кытайлар болгон мамилелерин, бурмалангандар айтты. Эми ошол труппада тарта турчу кинонун составында эми мындай буга чейин бир мындай исторический бир тарыхый кинолор тартып, же бир тарыхта калган эч ким жок да, мисалычы. Ошол жерде өзүмдүн досторум деле киного ойноп жүрүштү, бирок ошолорго чейин айттым, ойноп эле койгула, бул кино болбойт депчи. Анткени кийген кийими биринчиден төп келбейт. Семетейди ойногон кишиси тандаган жөнөкөй элементарныч тандалган жер, кино тарта турган площадкада аянтчачы элементарный ошолорду дагы мындай каралган эмес да. Анан буга карабайсыңбы? Мен ошондо эле айтып чыккам, муну азыркы мамлекеттик катчы Манасчынын баласы да. Ошол эмне билбейт бекен. Ошол Манасчынын баласы болуп туруп ушул токтотконго жарабай калдыбы деп жазгам. Манасты түшүнбөгөн кишилер Манастын Семетейди баштады деп айткам да. Чын эле да, эгер Манасты түшүнгөн киши болсо, жана сценарий колго тийгенде эле жанагынча кичинекей каражат менен Манастын Семетейди тартпайт. Эми азыр продюсери Кореяда, Турцияда жүрөт. Бир капкаякта кишилерден интервью алып кошуп тур. Кудум эле бир Эрти Курулдун киносундай деп бир интервью алып көрүнгөн жерге жүрөт да. Ал дагы бир партияга бир кандидат болуп чыгып тур ошол продюсер. Ошого реклама кылып жүрөт. Манастын Семетейди тарткан, анан президент жана бомуш тарткан депчи. Президент Манастын Семетей президент менен бомуш эмес да тартканчы. Мен айткам, ошонун 4-сүн Актындары жатпай. Сен ошону эле тартып бер. Ошону эле тартып бергиле, болду. Манаска тийишпе, Семетейге тийишпе. Семетей Манас тартуучулар силер эмессиңер. Эртең муун деген өсүп келатат. Интернеттен аңдып баарыбыз интернеттен маалымат алып окуп калдык. Бүт баарыбыз кичинекей мына баары сотко кармап калдык. Телевизор көргөн эч ким жок.
Бүт бара интернеттен маалымат алып калды. Эртеңки муун ошол Семетейди көрүп алыпчы. Ушул экенди айтып атпайбы? Тиги тыш жактарда уже бул коюлуп атыптыр деп эми түкүргөн jutмак белет. Эми мындай болду да. Ушул Манас суу Семетейге дагы мисалы тыштан бир күчтөрү бар, бурмаланга дегенге деле көп кошулбайм, бирок ошого чейин биз кыргыздын балдарыбыз да Манастын тукумубуз деп жүрбөйбүз, урпактарыбыз деп. Бирок ошолор биринчи токтотуш керек да. Көргөндө өзүбүз эле токтотуш керек да. Тыштан бирөөнү душман издеп эмне кылабыз? Болбой калыптыр. Акырында булар жанагындай өзүнчө кинонун кандай тартылганын деп көрүшкөн, президент баш болуп көрүшкөн. Ошол убакта дагы токтотууну талап кылган манасчылар болгон. Айткан дагы эле. Бул кино эмес. Манас суу Семетей эмес, муну токтоткула дешкен. Бирок президент бир сөз бар. Кийинине каражат берип, кайра кичине оңдоп түзөп тарсак болчудай го депчи. Мына андан кийин продюсери болушунча аракет кылып оңдоп түзөм деди. Бирок азыр ошол кинодогу жардамчы продюсери болобу, сүрөтчүсү болобу сураңызчы кармап. Бизден кетти, бизден. Мына мен баарына жолуккам. Эмне ашмалтай кылып атасыңар деген айтты. Эми ушундай жакшы болот дегенден, анан мынтип дегенден аяк ушундай болуп калды. Анан эксперимент кылгыдай Манастын уулу Семетей эмес да. Ошондо өздөрү тартылган фильмден өздөрү уялып атабы? Өздөрү уялып жүрбөйбү? Мына өздөрү уялып. Продюсер уялбай жүрөт. Президентке жакын киши. Ошол эле уялбай айтып жүрөт, мен Семетейди тартып атам, Семетейди тарткан менмин деп атат. Ошо тартып атканда да казактын бир жардамчы режиссер кылып алышкан экен. Ошо казак режиссер айтыптыр. Силер Семетейди менчилик билбей турбайсыңар депчи. Казак айтканда мисалы. Ошол эле мисалы Манасты убагында талашчылар башка улуттар талашканда деле Валиханов деле айткан го, гана казактар талашканда деле. Бирөөң туруп айтчы Манасты, айта аласыңбы? Айта албайсың. Манас эми эң бир мындай эч кимге бергис, мындай жөн эле кумтөрдөн да кымбаты, жөн эле эң биздин эң кымбат нерсебизди тебелебеш керек да. Тебелетпей аракет кылыш керек. Бул көрсө жаман көргөндөр чыгар. Бул эмне эле Манаска да кийлишип атат мана. Мен Манас жөнүндө окуган билгеним бар, бирок Манасчы дагы эмесмин. Бирок улут үчүн күйүп турган бирөө керек да. Сөз туурасын айткан, туура эмесин айтып турган, буга тийбей эле койгулачы ыйык нерсе. Ыйык нерсебиздин баарын эле тебелей беребизби? Манас айыл ыйык эмес, бирок Манаска келгенде ыйыктыкты сакташыбыз керек да. Ушу манасчылар каршы чыккан кандай жолдор эле? Кимге каршы чыккан деп? Ошол фильмдин киного түк каршы чыккан. Манасчылар ошол башоту менен бардыгы каршы чыккан үчүн кино тасма, көркөм тасма Кыргызстанда коюлбай калды. Ошондо баягы көзүм көрбөсө деген сөз болуп калдыбы? Бирок эми мындай болуп атпайбы? Мисалы биз министрликке, расмий өкмөткө пикир билдиргенде алардын да жобу ичинде болот. Эл аралык аренада башка өлкөгө бирөөнү кое алба, бирөөнүн мамлекетине аралашып, ички ичине бул кино койгонго болбойт, койсо болот деп мисалы аралашкан укугу жок экен да. Мыйзам жол бербейт да. Ушул жерде мен бирок расмий пикир билдиребиз деген жобун айтты. Мисалы бул бизге талапка жооп бербейт, мыйзам бузуу, мындай мисалы коюп огула деген сунушту беребиз. Бирок ал канчалык деңгээлде ишти тереңдетип атат, ал жеке өзүнүн абийиринде болот. Бирок ошол манашчылардын жапа тырмак каршы чыгуусунун негизинде Кыргызстанда эч кандай коюлган жок. Коюлбайт дагы. Ошондо жеке делип жатат да. Анан мамлекеттен акча бөлүнө эле го. Бул башында мамлекеттен акча бөлүндү деген сөз гана болгон, бирок ал жеке өзүнүн демөөрчүлөр тарабынан да сөздөр болду да. Мисалы аны деле мамлекет бөлгөнүн чегин көрмөйүнчө же счет фактурасын көрмөйүнчө мамлекет бөлдү деп деле бейгүнү айтыш, мисалы далил жок айтыш, мындай ооз барбайт акча айтканда да. Бирок чоң суммадагы акча бөлүнгөнү, ошону актатыш үчүн тез аранын ичинде прокатка берүү, тез аранын ичинде элге коомчулукка таратып, өзүнүн пайда түшүрүп, кайра кийинки сериалдарын тартуу боюнча ал жеке өзүнөн да укканбыз, продюсердин мисалы өзүбүз да жолукканбыз, кабыргасынан койгонбуз. Күзгө чейин чыгарып, элге берип, актатыш керек, акчаны кайра чыгарыш керек. Керек болсо Кытай менен бир алкак бир жол деген чоң дүйнөлүк долбоор бар. Ошол долбоордун алкагында дагы акча бөлүнөт. Мына мен жакын арада кеткенден барып акча бөлдүрүп келем, калган 300 000 долларды мынчасы калды деп өзүбүздөн укканбыз керек болсо ошол продюсердин мисалда. Анан ошондой нукта мамлекеттен алып атам деген өзүнөн уккан эмеспиз, же мамлекет бергенин биз расмий органдардан уга алган жокпуз, демек мамлекет берди деген ооз барбайт. Бирок чоң акча бөлүнүп атканын билебиз. Темирлан мырза мындай да, продюсер эң баштык эле кылды да, эң баштык эле кылды да. Мисалы, манасчылар тартканга каршы чыгышкан толук түрдө.
анан кошумча кайла кошумча тарта бер деп да айткан эмес манасчылар. Тартпа деген. Токтот. Ушундайны тынч эле деп. Мындай баягы ашмалтай кайра ашмалтай кылбаш керек да. Башында эле билинет ким тартарычы. Кыргыз фильм. Техника берген эмес, кийим да берген эмес. Бүт Кыргызстанда студиялар берген эмес, такыр берген эмес. Эч ким отказ кылган полный. Тартпайсың деп эле отказ кылган. Прокаттык негизде чыгарганга да уруксат берген эмес. Мен ошондо айткам, кыргыз фильм ошо тааныш байкелерге да айткам, муну азыр интернет тармагына чыгарганга да тыйып салгыла дегем да. Бул тартып бүттү, эч жака көрсөтпөсүн, үйүнө сактап жатсын. 1 миллион алып алды президенттен. Алып ошоку барып үйүнө барып көрсүн. Бирок желеге сот интернет тармактарына же прокатка чыгарбасын делинген. Чын эле ушундай тар чөйрөдө өнөр адамдар айтылган. Анткени ал Манастуу Семетей деген кино эмес да ал. Бул мындай бир эң маанилүү суроо деп коеюн бул. Мисалы Манасты окуганда, Семетейди окуганда ар бир адам өзүнүн ичиндеги жан дүйнөсүндөгү фантазия менен ар бирин элестет да. Кабылдоосу бир ар бир бул. Эгер фильм жанагы сиздер айтып жаткандай, эл айтып жаткандай эң төмөнкү деңгээлде болсо, жанагы андагы аткарган актерлордун дагы чеберчилиги эң төмөнкү деңгээлде болсо, биз эмес. Бизден кийинки урпактар, келечектеги мындан 50 жылбы, 100 жылбы алардын элестетүүчү ошол Семетей, ошол да. Мын Темирлан мырза мындай да, актерлордо кеп жок. Актерлор мыкты актерлор ойногон. Бирок эме да кеп декорация ошо мисалы ошо эл көргөндө, кийинки муун көргөндө, Семетей деген ушул турбай деп жанагы баланы көрүп алып, сөздөрүн көрүп алып, кинону көрүп алып, мындай ал кыргыз кенде деле мындай сыймыктанбай калышы мүмкүн да, ал кинону көрсөчү чын эле сыймыктанбай эле калат да. Чын эле эми азыр ошолор көрсө деле, ошо продюсер көрсө деле айтам, уяттай, мындай кылгандар уяттай. Кино тарткың келип, тарыхты тарткың келип болсо, ата тегиңди тарт бар. Атаңды тарт. Мындан жетет атаңга мурункусын чукусак бүтө эле баатыр болгон. Тарт ошо. Даже айткам. Тарткыңар келсе бар, мындай абаңарга жагынып тарткыңар келип атса, абала эме тарткыла. Албай. Эме жанагы акелерди барып тарткыла. Ошолорду уруксат берип бекен тукумдары. Бербейт уруксат. Анан Манасты Семетейди тебелегенге, Манасты тебелегенге эч кимдин акысы жок. Ал башка улуттар да көрөт, башка улуттар көрөт. Эң башты кылбаш керек. Мунун ачык эле, мисалы, бул президенттин фондунан бөлүнгөн акча. Бирок тиги берди, бул берди делген менен, бирок өзү менен макулдашылган акча да бул негизи. Рас өзүң баштадыңбы? Президент эле өзү эле токтот деп коюш керек болчу да. Тыйып коюш керек. Токтот, тартпа эч жака чыгарба деп. Болгон жерге чыгарып интернетте жүрөт. Мына ошол убакта колдогон мисалы драматург Жаныш Куманбетов дагы жазып чыккан башында. Ой, тартып берсин Семетей, эмне кылып атасыңар? Ар ким тартып көрсүн, тиги тартып көрсүн, Андрей тиги тартып көрсүн деген. Кийин өзү барып тур көргөндөн кийин болбойт деп өтө. Өзү да айтып чыкты. Өз сөзүн аркалдыбы? Болбойт, бул кино болмес деди да. Мына кино тартпаш керек да мындай. Тарыхка келгенде биз ал Манастуу Семетей, Садыр Жапаровдун же Өмүрзак Байкенин тарыхы эмес да, жеке өзүнүн башынын тарыхы эмес да, ал кыргыз элинин тарыхы да. Сценарийдеги бурмаланган жерлери жанагындай душмандар көрөт, башка көрөт. Анан кичине тарыхсыз тебелешибиз керек. Ошо сценарийди көргөн киши катары Нурбек мырза. Одоно жеринен бир эки мисал келтиресизби бурмаланган? Одоно жерлеринен мисалы Семетейде салттуу болгон Тайтордун чабышы деген сюжеттик окуя жок такыр эле. Ошол кыргыздын келечегин ырым кылып, төлгө кылып, келечеги бар деп. Эң маанилүү жери. Бул Тайтор жок деген нерсе, сюжет жок деген нерсе. Ошол анан кыргыз өзүнүн кызын келген кыргыз мындай бир келген эле Кытайдын элчисине өз кызын каалаганда салып бере берет. Кыргыз кул тукуму, кыргыз нарк жок, дээр жок, каңгып калган бир кайда кул тукумунда элестетип атат да, мисалда. Одоно бузган жерлери көп да, мисалы. Ошондо онохо келген Кытайдын элчисине кыргыздын кызын салып беребиз. Өзүлөрү салып берет, ачык эле сценарийде турат да салып беребиз деп, мисалы. Салып берүүгө кечке даярдап койдук, келип салып кеттиңиз кыз менен биздин кыргыз. Даярдап койдук деп мисалы. Мындай нюанстар толтура да. Анан манасчылар каршы болгондо жөн эле бакырып, анан манас ыйык тийбей келет деген эле нукта курулай бакырык менен эмес. Биз адис болбогондон кийин мисалы декорацияга, актерлорго, тартуу тобуна эч кандай сын пикир билдирген жокпуз. Биз Манас боюнча сценарийге гана пикир билдирдик. Тартылбасын. Анан ошондон оңдоп отуруп
Алып келгенден кийинкисин дагы манаштар көрдү, резиденцияда жабык эшик артында көрсөтүү болгон. Бизден 5 манашчы барган. Алар 5 тең жалпы манашчылардын пикирин билдирип, дагы деле тартууга болбойт. Бул алар тара турган деңгээлде эмес, туура тартылат. Бирок бүгүн эмес, чоң каражат менен, чоң команда шашпай, жолун кылып, ырымын кылып, чоң катуу даярдык менен тартылыш керек. Эми тартылбай балдарга берилбесин деген алыспыз. Эртең социалдык тармактан, приложение тиркемелерден, YouTube'дан көрүш керек биздин балдар. Манас менен тарбиялаш керек да. Бирок анимацияны колдонуп, үчтүү форматын колдонуп, чоң каражат менен жакшы тартыш керек. Айрым сүрөтчүлөрдүн айтымындачы, жана дагы сүрөтчүлөрдүн да буга чейинки айткандарынан угуп калчу элек да. Манасты, Семетейди сүрөткө мындай өзүнүн элесинде, өзүнүн кабылдамасында дагы жүзүн түшүрүп тартуу бул өтө оор. Тартуу да кыйын, мындай абстрактуу негизде тартыш керек деп сүрөтчүлөрдүн айткан пикирлерин дагы укканбыз да. Мындай жүзүн тактыр. Бизде актерлордун бети, эми мындай болуп атпайбы? Ал жанагы элестеп калуу динде айтылган Мухаммед пайгамбардын сүрөтүнүн эмесин элестетпей эле тартпагыла мондой болот депчи Кудай Аллах Тааланы элестетпей эле деген нерсе бар го мисалы. Кээ бир аябай ишенимде болгон эмелерде Манасты дагы, мисалы Манас атабызда да ошондой кылбагыла, тиндей кылбагыла деген эле просто бир кайчы пикирден келип чыккан сөз болуш керек, жанагы элесин түшүрбөгүлө дегенчи. Болбосо тартылсын, мисалы кызыктуу китеп окусаң деле кызыктуу бир 4-5 окуясы болот да. Ошол окуянын башка Семетейди окубасаң деле, башка китеп окусаң деле эң негизги өзөктүү жерлери бар да. Могу Семетейди мисалы Тайторуну кандай кылып тартыш керек? Тайторуну чабыш, туурабы? Канекей небиси менен Чийирденебиз жолдо келатканда булакка келип төлгө кылганы бар. Төлгө кылган. Ал эң маанилүү жерлери, туурабы? Эң мына мен Манас эмесмин да, жөн окуган эле түшүнүгүм да. Эң маанилүү жерлери булактын көрүп атайын ырым кылышат, төлгө кылышат. Булакта суу бар бекен, мында. Жакшы жерлери бар. Жанагы айтып аткандай кээ бир жерлерин окусаң, жана кыздарды алып келип киргизсин де, кыздардын Кыргыздын кыздары, жок деди. Мейли ошондой окуя болсо деле андайлар катыш керек да. Мейли болуптур десе. Туурабы? Анан келип калашын же салып кет, кыздарды даярдап койдук деп. Анан кытайларга мынтирбей. Эмне деген идеология болушу мүмкүн да, мисалы. Азыр продюсер бар алып кытайлар карап жанагын көрүп алып, мына силерди тартып койдук, силерди мактап койдук, кыргыздарды тебелеп койдук, алып келип 3 000 деп алып барып сурап атабы? Каяктан билебиз? Эми макул. Фильмде мына айтканда манасчыларга жараткаптыр, аттуу баштуу иштердин баарын жараткаптыр, кабылдабаптыр биздечи. Анан бирок башка чет мамлекеттерге коюуга уруксат берилиптир дейли. Анан мындай айтканда ал өзү эле чечип атат ал. Кеткен акча, эчки макулдук берген. Экинин макулдугу өзү эле чечип атат, эң баш болот. Мына жардамчы эмеси продюсер деле Жолдошбек байке деле айтып чыкпады беле. Мен Жолдошбек байкени деле жакшымын, бирок эме да мындай манасчылар ким эле деп айтып чыгышканда, мында телевидениеданчы. Манасчылар чакыргыла, манасчылар менен кеңешкиле деп сунуш бердик да. Манасчылар качан добро берет, макулдук берет. Мол бөлүктү тартсаң болот, мол бөлүк тартпасаң болбойт. Момундай кылып тартсаң болот. Болот. Мейли манасчылар баягы актерлоруна кийлигише албайт. Мейли ал творческий состав өзү чечсин. Бирок негизги өзөгүн манасчылар менен кеңешпесек, анан манасчыларды эмне алып жүрөбүз? Туура. Чында. Анда ар ким каалагандай кылып тартып берсин деп айтып атам. Ошондой эле колуңар кытышып атса, эртөштүк тарткылачы. Азыркы замандын киносу болот. Жертиңшар Мамытты жана жети баштуу ажыдарды өгөм-өгөм колап, жескемпир кылып тартсаңар, ошол кызыктуу болот азыркы муунга. Аватарды көрүп атышпайбы? Сонун кино болуп чыгат. Эми ал Аватардыкындай, Марвелдын деңгээлиндегидей фильм тартыш биз дегеним жок, колубуздан келбейт да. Жок, дегеним аракет кылыш керек да, чоң каражат. Дегеним 1 майда Кенже эпостардан баштабайлыбы? Эгер буга чейин продюсер менен режиссер буга чейин эле укмуштарды тартып ийип, анан дүйнөгө тартып келип туруп, анан Эртугрулду тартып келип туруп, анан Манас тартам деп атса, биз кыйшаңдап атсак бир жөн да. Экөө тең эч нерсе кылган эмес да. Мейли президент жана болмуш эмне легенда кино. Мен ачык эле жазгам. Ошол убакта мамлекеттик катчы Чолпонбек Абукеев эмес беле? Бриллиант жыланды жазганчы. Мамлекеттик идеологияны билген киши. Бриллиант жыланды жазган киши мамлекет идеология боюнча кантип айтат мисалы. Бирок ал деле каршылыгын айтып атты. Тибек эле Манас Семетев туура эмес айтып атты, ачык каршы пикирден айтып атты. Бирок бизге караганда алардын буту жакын болуп атпайбы? Кийинки эшик эле президенттин эшиги болуп атпайбы? Кирип жок дегенде Сүйүн Касмамбетов болсо деле кирип, аба сизди алдап атат булар. Алдап 1 миллион алып кеттир. Мейли 1 миллион акырын өзү өндүрүп алалы, бирок могу тийишпей эле койсунчу могулар деп жок дегенде, мына көкүрөгү кыргыздар токтотуп коюш керек да.
Ана биз качан бир жактан кыйкырып, анан манасчылар жыйын кылып, анан булар качан катуу чыккандан кийин анан булар реакция кылып, эми могу жерин өзгөртүп коелу анда, деп атышпайбы? Ал андай мамиле эмес да, манаска болгон мамилечи. Бул негизи ушундан эле башталган бийликчи. Бирок акырын келип туруп кайра Манас театрын ачып, кайра Манас айылын салабыз деп атканы, бирок чын эле бул кубантарлык нерсе да, чын эле кубантарлык нерсе. Дагы да күчөк болот экен жактардан, Түшүнүктүү урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда Манас боюнча анын тегерегиндеги бүгүнкү күндөгү болуп жаткан жакшы иштер боюнча андан сырткары дагы баягы таяктын эки жагы бар дегендей болуп жаткан маселелердин күнгөй тескей боюнча дагы жогоруда сөз кылганга аракет кылдык. Албетте Манастын уулу Семеттей фильмин тартуу дагы бул чоң бир озюклардын бири эле, бирок жогоруда өзү тургандай ичиндеги актерлор дейбизби, мындай декорация дейбизби, аларды мындай коюп, ичиндеги сценарий боюнча эле бир чоң маселелер болгондугун да уктуңуздар. Албетте бул боюнча дагы бир тийиштүү тараптар тийиштүү сөзүн айтат чыгар. Биз сиздер менен башташабыз, аман туруңуздар.